Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ышкыбоздору. Кезекте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Манас атанын ак кар көк музу чыгармасы. Шекер айылыма көп барам, 2-3 катта басам көңүлүм толбой турат. Туугандарым келин алат, кыз берет дегендей, жакшылык жамандык аралаш бул дүйнөдөн өткөндөргө бир оч топурак салуу алдагы парыз. Айтор көңүл тартып турса шылтоо табылат да. Балдарым нукура шаардык болуп калышты. Ер жеткен жигиттер, бирок ата-бабасынын туулуп өскөн жерин таанып билип жүрсүн деп, аларды да айылга үйрөтүүгө аракеттенем. Анткени менен заман өзгөрүлдү окшойт, ким билет, өзүм сыяктуу айылга катташаар бекен, аны келечек көрсөтөр. Ошондо да ар булактын чордону барсыңары, мекен деген алп сөздүн кут түшкөн очок сыяктуу алакандай борбору болот эмеспи? Менин мекеним Шекер айылы. Биздин Шекер эң чоң айыл. 300дөн ашык түтүн. Каттаган сайын тигинден мындан жаңы үйдүн төбөсүн көрүп калам. Айылым өсүп барат, чоңоюп барат. Турган ордуда мал жанга жайылуу суу башында. Таластын жон арка тоосунун этегинде, эзелтен Манас делип аталган кош чокулуу улуу тоонун так түбүндө. Кезегинде ак куласын алкынтып, ушул чокуга чыккан экен эр Манас. Дагы кайдан жоо келип калбасын деп, туш тарапка көз чаптырып турган экен. Ушул бийиктикте эр Манас. Бу чокудан төгөрөктүн 4 бурчу көрүнөрү ырас, акыйкатта эпикалык масштаб. Илгери элим зарлап көргөн перзенти, журт коргоп алар баатыры, Манасты ушундай болсо деген тилектен келип чыккан фантазия эмеспи? Ошондон ушул күнгө Манас тоонун мөңгүсүнөн тамчыга тамчы кошулуп, куралып, биздин Шекерге ак көбөк, көк боору суу агып келет. Ал күркүрөө. Атына жараша заты бар. Бул аймакта жер бетинде кыбыраган жан-жаныбарга өмүр берген суу. Андыктан болсо керек, оболку кишилер күркүрөөнү ыйык көрүшүп, айланайын күркүрөө дешер эле. Манас атага жүзүн буруп, сыйынышар эле. Түбөлүк тур, касиеттүү Манас ата дешер эле. Шекерге жакындаарда ар качан жүрөк толкуйт. Чиркин, ак мөңгүсү асмандагы күйүүгө чагылышып, Манас ата алдагайдан көрүнөт. Чокусу кылтыйып көрүнгөндөн ошол мөңгүлөргө көз чаптырам. Өзүмчө ойго батам. Тигилип турсаң, мезгилдин агымы токтоп калган сейт. Кечеги кайсы, бүгүнкү кайсы унутулат. Арада эчтеме деле болбогондой, эчтеме деле өзгөрбөгөндөй, бу дүйнөдө мындан 10, 20, а балким 100 000 жыл илгери кандай болсо, ошо бойдон эле тургандай сезилет. Манас ата турат калыбынан жазбастан. Жаратылышында кандай болсо, азыр да ошо келбетинде. Жерге бек орногон опол тоо. Ошол эле булуттар азыр да каалгып, чокусун тегеренет. Ал эми өзүң мурдагыдай эле жылаңайлак жаш баласың. Таң эрте үйдөн жүгүрүп чыгып, куяштын күн нуру тийген улуу ала тоону эргип карап турасың. Аттең кыялдын кыялдыгы ошол көккө созулбайт. Бул сапар мен Шекерге баратып, демейкиден бөтөнчө толкундандым. Анын олуттуу себеби бар. Огонек журналынын жана Кыргызстан маданияты газетасынын редакциялары мени айылдаштарымдын согуш маалындагы турмушу тууралуу очерк жазып бер деп суранып калышты. Эң обол анча ынанбадым. Тыл деген тыл, ооруктун эмнесин жазам? Согуш деген кан төгүлгөн салгылашуу, эрдиктер, оорукта болсо күндөлүк тиричилик, анын эмнеси кызык? Шекерге аттанып жатып да ушул ойдон алыстай албадым. Атүгүл бир сыйра айныдым. Жөн эле койсомбу деп. Ал эми улам айылыма жакындаган сайын Манас атанын кош чокусун Жамбылдан берирээк деле көргөндөн баштап көп нерселер эске келе берди. Айтар сөз бар экен. Менин бала чагым, согуш учуру менен согуштан кийинки мезгилдеги өспүрүм курагым ушул аймакта, Шекер айыл совети, Көксай, Арча улду кошкондо Күркүрөө жакасы деген жерде өттү. Ошо кездеги адамдар эске түштү. Көрсө заман дегенибиз тарыхтын күбөлөрү, катышуучулары адамдар экен. Андагы кишилер деле карапайым эмгекчилер, малчы, дыйкан, активдер боло турган. Андай кишилерди ар кайсы эле колхоз менен совхоздордон жолуктурасың. Мына эми согуш эске түшкөн чакта алардын ар кимиси уруш мезгилдеги аламат окуяларынын жалынында көз алдыга өзгөчө дааналанып, көрүнүштөрү бир башкача сезилет. Согуш чыкканда райондогу биринчи митингилер эсимде. Мекендин тагдыры деген жалпы жоопкерчилик ал күндөрү ар кимдин жеке кирт башынын түйшүгү сыңары, моюндагы бирден бир парыз болду.
райондун борборунда өткөн митингдин өзүнөн нечен өз ыктыяр азаматтар катарга тизилип, түз эле аскерге жөнөп жатты. Кеп мына ушунда. Эми ойлоп көрсөм, ошол бүткүл элдик улуу күрөштө ар кимге мейли жаш, мейли кары болсун, мейли согушта, мейли оорукта болсун, өзүнүн тарыхый орду табылган экен. Ооба, тарыхый орду. Башкача айтууга мүмкүн эмес. Ошол үчүн согушка чейин, согуштан кийин, согуш күндөрүндө деп айтыла жүргөн көнүмүш фразалардын мен үчүн өзгөчө түшүнүгү бар. Мен үчүн бул сөздөрдүн ар биринде анчейин хронология эмес, алда канча терең турмуштун татаалдыгына жете түшүнүүнүн катаал мезгили. Биздин коомдун бул күндө бүт дүйнөгө сабак болуп калган тажрыйбасын баштан өткөрүү мезгили деген зор маани турат. Анткени өткөн согуш адамзаттын тарых жолундагы белес сыяктуу. Согуштан мурдагы жана кийинки делинип, 20-кылымдагы эки доорго бөлүнүп турган бүт дүйнөлүк тарыхый чек гана болбостон, ар бир адамдын көргөн күнү, ичкен суусу болду. Ар кимдин пешенесине жазылган тагдыры болду. Адамдын адам экенин билгизер чен, ыйманын, касиетин салмактаган тараза болду. Согуш менен адам бетме-бет келишти. Согушту тиешеси жоктой четтеп өткөн жанды мен билбейм. Антем дегендер буйтамсыз калктын өзү менен карама-каршылыкка учурады. Анткени согуш бүт калайыктын тагдыры болуп турганда эч кимге жеңилдик жок эле. Алгачкы бетме-бет деген чакан повестинде мен ушул ойду ачыктамакчы элем. Ошентип, согуштун өзү ар кимге өмүр жолундагы эң чоң маселени койду да, буйдалтпастан жооп күттү. Согуш учугу ушунча болгон соң, өз өмүрүмө, башымдан өткөндөргө кайрылбай кое албадым. Согуш башталганда мен 13 элем. Биздин муун мекен кургоо менен ооз алынып, согушка туш келүү менен чоң дүйнөнүн эшигин ачты десек болот. Азыр өзүм да ишене албай кетем. 14 жашар чагымда айыл советтин секретары болуп иштеп калдым. 14-мдө чоң айылдын тополоңдуу согуш учурундагы турмушунун оңбогондой эле татаал, ар кандай коомдук, административдик маселелерине кийлигишип, көбүн эсе чечүүгө туура келди. Бирок ал кезде эрте чыкма кызматкер таң каларлык иш эмес эле. 41-жылы 7-чини бүтүргөн бир класс үйдө курбалдаштарым. Бири эсейип өмүрүн бүт мугалимчилик менен өткөргөн маркум Момбеков Байесбек. Дагы бир азыр Шекер орто мектебинин көп жылдан бери директору Бекмамбетов Сейтали. Республиканын эмгек сиңирген акартуучусу. Булар а кезде мектепке сабак берип, мугалим болуп иштеп калган. Жогорку билимди согуштан кийин гана алышты. Өз иним Илгиз менден 3 жаш кичүү. Азыр Кыргызстан Илимдер академиясында тоо иштери боюнча физика институтунун директору. Согуш маалында Илгиз мектепте окуп жүрүп, пошточу болуп иштеп да жүрдү. Согуш бүткөнчө 4 жыл катар иштеди. Ошого сыймыктанам. Бала болсо да аябай иштеди. Башына түшкөн мүшкүлдү кың дебестен көтөрдү. 11деги эрбейген бала жаны тынбай, агыны катуу суу кечип, алыскы өздөгү поштолуу кыштактан кат, гезиттерди артынып келер эле да, талаа жумушунда жүргөндөргө таратып, кат билбегени көп эле. Ар кимисине окуп берип жүрөр эле. Азыркы 11деги баланы башка көчөгө жалгыз барып ойноого ата-энеси жибере койбойт. Жийде колхозунун жалпы чогулушунун сунушу боюнча Илгиз фашисттик Германияны жеңген үчүн медали менен сыйланган. Бала экенине карабастан ошого татыктуу болду. Эмгегине, ниетине жараша болду. Аны мен да далилдей алам. Бирок кеп андаган эмес. Эгер согуш учурундагы өспүрүм балдар ушул катаал турмуштан бүт өмүрүбүзгө азык кылып алган дурус сапаттарыбыз болсо, алдагы улуулардын үлгүсү, улуулардын тарбиясы дегим келет. Эсимде 42-жылдын кыш күнүндө мени чакыртып жатат деп үйгө кеңеш келди. Адатынча чобур атын теминеп. Жүр балам, учкашмага, селсебет чакырып жатыры. Бир чоң иши бар сыяктуу, деди да, сол бутун үзөңгүдөн чыгарып, мени далыман кармап, атынын соорусуна тартты. Бул да өзүнчө кызык киши эле. Өз аты Ыбрайым болчу, бирок аймактагылар бүт кеңеш деп атачу. Кара таман Томояк Ыбрайым кеңеш өкмөтү чыкканда жаңы заман келди деп озунуп ураан таштап, 20-жылдардын башында биринчи партрачкомдон болгон экен. Ошондон улам кеңеш атыгып калган. Заты да анык кеңеш эле. Өзүмө бир сындырымнан
Атыма бир боо чөп болсо болду. Башка байлыгынын кереги жок. Бул өкмөт үчүн ээрдин кашын кармаар, алым калганча күн түн дебей аттан түшпөймүн дечи эле Раматылык. Зайымга керек дегенде жалгыз эчкисин кармата берген киши болчу ал. Айтканына жетти. Жаздык жазданып жыгылганча сельсоветке чабарман болуп жүрүп өттү. Өзөлсө да Манас атанын этегиндеги эл оозунда жакшы аты калды. Азыр да кайран кеңештеп турушат. Көп эскеришет. А киши согуштун тушунда бир топко барып калган эле. Ошого карабай, табиятында акыйкатчыл, ак жүрөк неме жыйналыш жыйында ой тууну койгулап, иши кылып, ак оюн түшүндүрүп сүйлөп турар эле. Батырачком кезинен калган өткүрлүгү, чынчылдыгы уккан кулактын кычуусун кандырып, айткан сөзүнөн сезилчү. Ушул киши мени сельсоветке учкаштырып барды. Айнектин сыныктарынан кураштырылган терезеси бар. От жагылбаган суук тамда 3 адам отуруптур. Бири Күркүрөөнүн өйүзүндөгү Арчагулдан келген буурул сакал, узун бойлуу Турдубаев Кабылбек. Биздин айыл советинин аскерге кеткен мурдагы төраганын, ал кездеги председательде төрага дей турган, ордуна жаңы көрсөтүлүп келген эле. Берки өкө фронттон жараланган жоокерлер, колу деле таңылуу, колхоздун башкармасы Алишер Айдаров, жанында таягын дубалга жүлөп коюп отурган айыл сельсоветинин секретари Нукеев Калый. Азыр ал үчөө тең бар. Турдубаев Кабылбек пенсияда, Алишер Айдаров тамекичи агроном, Нукеев Калый болсо көп жылдан бери коңшу турган Көксай сельсоветинин төрагасы. Мектепти токтото турасың го, Баатыр, деген ошондо мага Кабылбек карыя. Кийин толукта окуп аларсың, согуш бүткөндө. Бу Калый бригад болуп дайындалып жатыры. Таягын сүйрөбөй ушундай эле отурса, өзүнчө оң болор эле. Ансен колхозго дагы жарымдуу киши керек. Башка адам жок, аны өзүң билесиң. Бригады табылбаса, колхоздун иши алга жылабы. Мен болсом сабатсыз кишимин. Өнө бою малда жүрдүм. Иш билги жардамчы жанымда турбаса кыйын. Акылдашып, бул ишке өзүңдү жарайтко деп турабыз. Ошентип мен айыл советке секретарь болуп калдым. Суунун аркы бетиндеги Арчагулда биздин айылдык советке карап калган. Төрагабыз ментип, малын өткөрүп келген малчы, секретарь мен. Партадан аягы чыга элек боз баш бала. Мезгил болсо кайнаган согуш учуру. Жагдай өзү ушундай болчу. Ал эми турмуш өз жолунан жазбай жүрө берет. Кечеги талабынан бүгүнкүсү оорураак. Иштин оордугунан дагы көптүгүн айтпа. Билимдүү деген менин билимим дагы чамалуу. Райисполкомдон келген бир кагазга сельсоветтин аймагында малинизация жүргүзүлсүн деп жазылган экен. Бул сөз кийин билсек, ветеринардык термин экен. Жылкыны тилиден дарылоонун бир түрү тура. Мен болсом Кабылбек аксакалга жылкынын баары мобилизация болсун деп түшүндүрдүм. А киши эси чыгып, өңү кумсара түштү. Бу жерде биз көлүгү жок, эмне көңгүрөт экенбиз? Бу кандай, ушундай да болмокпу? Экөөбүз карап турбастан 40 чакырым алыстыктагы райборбор Кировкага жөнөп калдык. Түн ортолой чыкканбыз. Күн шашкеде дүрбөлөңдөп жетип бардык. Уят элеш болду. Анысы да аз келгенсип. Райисполкомдон чыккандагычы чоктусу бийик ат эле мингеним. Кыш күнү деп тончонмун. Белди бек булгам. Башыма тумак. Боюм корточороок бала элем. Минейин десем бутум үзөңгөгө жетпейт. Өзүбүз банке жабылегинде жетели деп шашылып турганбыз. Уятыман тердеп кеттим. Кайсы бир арка тартып минейиндегиче Кабылбек аксакал карылуу адам мени ээрге отургузуп мингизип койду. Арама келдим. Ушундай да сельсоветтин секретары болот бекен. Мен минтип иштебейм деп корсеттим. Эч ким көнгөн жок, деди Кабылбек көңүл жубатып. Иштебейм дегениң балалык. Иштебеске чараң жок. Андан көрө кат сабатыңды дагы улантпасаң болор эмес. Согуш бүтөр замат мектепке жөнөгүн балам. Ал, кеттик, банкеге кечигебиз. Ушуларды кээде эскерем. Мына андан бери нечен жылдар өткөн экен дейли. Балтыретим ката элек бала чагымда ушундай эстүү баштуу окуган билим болбосо дагы көкүрөгү дилгер адамдарга үзөңгүлөш кылган тагдырыма ыраазы болом. Ошондой кишилердин бири Турдубаев Кабылбек эле. Жыл жарым өтө түшүп, согуштан жараланып кайткан
кат сабаттуу жаштар келе баштаганда Кабылбек аксакал эстүүлүк көрсөтүп, өзү эле кайра малчылык кесибине кетти. Көп жылдар өткөндөн кийин кайсы бир ашта а киши экөөбүз жолугуп калдык. Өткөн кеткенди кеп кылдык. Өрдөк жокто чулдук бий болдук деп күлөбү десем, жок антпеди. Олуттуу ой, маанилүү сөздөн баштап отурду Кабылбек карыя. Ошондо биз замандын талабына канчалык жарадык экен дейт а киши терең ой менен. А кезде замандын талабына жараша деген оңой олтоң иш эмес эле. Күндө мобилизация, фронтко, эмгек армиясына, шахталарга, токой кыюуга, Чүй каналынын курулушу жүрүп жаткан ал жака иши кылып, чоң дайраны арык-арыкка буруп кеткен суудай болуп, жарамдуу эркек бүт кетип жатты. Бул чакырык кагазды таратып тим болчу эмеспиз. Кабылбек аксакал аскерге жөнөтүүчүлөрдүн ар кими менен ооз-мооз сүйлөшүп, алардын үй бүлөсүнө акылын айтып, узатаарда жакшы тилегин айтып, Атүгүл районунун борборундагы военкоматка чейин бирге барып турар эле. Бир нече рет ушул ишти мага тапшырган күндөрү да болду. Албетте мен канчалык өзүмдү мыкты турууга аракеттенгеним менен ошол милдеттин өтөөсүнө чыкканымды ким билсин? Бала деген балада. Бир мертебе мындай окуя болду. Эмгек армияга чакырылган бир чабан тийиштүү учурунда сельсоветке келбеди. Чабарманга каяш айтып болбой коюптур. Мен бардым. Эшик алдында жүргөн экен алиги киши кыжырлана каршы алды. Чынында аныкы да туура. Жылмаалы малдын артынан жүргөн. Жаш аял мен, аялы экөө күндүз тыным жок, түнкүсүн уйку жок иштешиптир. Эмгек күнгө акы алуу деген анда ойдогу нерсе эмес. Эме минтип алыска жөнөтүп жатышса, жаман үйүн жүктөнүп, тоодон жаңы эле түшүптүр. Айылдагы эң калган тамында эчтемеси жок. Отун суу, жалгыз уйга чөп дегенден алган эмес, үй оокаттан дагы журдай экен. Буларды кимге таштайм? Кантип бар дейсиң? Деди ал тон жамынып жаткан сыркоолу аялын, бурчта корголгон чиедей балдарын көрсөтүп. Эмне айтарымды билбедим. Закон деген закон, аткаруу керек деген сөз оюмда турат, оозум барбайт. Сиз жөнөй бериңиз, биякты өзүбүз жайгарабыз, дедим чын пейилимден. Бирок эмне кылып жайгарарымды өзүм билбей турам. А киши кейиштүү күлүмсүрөп койду. Жайгарар киши сен болсоң. Мен биздин сельсовет болуптур балакай, деди үшкүрүнүп. Бара бер, өзүм бир айласын табармын, бар. Эч жака жоголбойм. Кичине үй тиричиликке карап коюп, анан жердин түбүнө жиберсеңер деле. Сельсоветке абдан бушайман болуп кайттым. Болгон ишти Кабылбек аксакалга айтып бердим. А киши кабагын түйүп угуп отурду. Сакалын мыжыгат, ушундай бир адаты бар эле. Эмне кылалы дейсиң? Деди бир окумда өнү каргылданып. Жардамдашалы, отун суу, ун талкан камдап бербесек, үйүндө балдары, шүйкүмү качып ачка отурушат. Андайды мен да билип турам. Башканы ойло. Айттыңбы, сельсоветтин атынан айттыңбы? Эмесе, айтканыңды өзүң бүткөр. Антпесең экинчи жолу эл сенин сөзүңө ишенбей калат. Башкармага баргын, араба берди, саман, чөп ташытып берди. Un картошка жазып берсин. Эртең армияга алиги киши көңүлү тынч кеткендей болсун. Мында да кеңеш өкмөтү калды деп ойлоп кетсин. Бирибиз картаң, бирибиз жаш болсок да, экөөбүз биерде өкмөтпүз. Башкармадан сураганда алыш оңой эмес экен. Анын үстүнө ылайыксыз учурга капталып калыпмын. Менсиз да колхоздун иши кыжаалат, эчтемеси жетишпейт. Башкарманын жаны кашайып турган экен. Планды аткар. Тигини бер, муну бер. Муну тök, муну жеткир деп күндө милдет тагылат. Мен кайсынысына жетишем? Колхоз деген жок. Бер гана. Берүү үчүн иштөө керек. Ким иштейт, кимди жумшайсың? Үй-үйгө саман чөп ташып жүргүдөй чак эмес. Армияга баратабы, бара берсин. Жалгыз ал эмес. Бүт эл согушуп жатат. Баары фронтто, баары аскерде. Кайсы үй болбосун, бардыгы жүдөө. Баары жетишсиз, аш-жылаңач. Башкарма өзү колхоздун ишине кейип турган чакта туш келеримди кайдан билипмин? Иште кайнаганын менден бир чыгарып алды. Бирок мен да көшөрдүм. Алымдын келишинче түшүндүрдүм, далилдедим, өтүндүм. Ат сарайда турган болчубуз. Ызама чыдабай башкармага айрыны көтөрө чуркоодон кайра тартпаска аз эле калды. Бир маалда тигине аттар, тигине шайманы, саманы талаада, кырманда.
чөп маяда. Жеткиришер кишим жок. Эмне кылсаң өзүң бил дегенде кубанганымдан аягым жерге тийбеди. Нары бери аттарды чектим да, эки айрыны шады арабага ыргыта илип, шалдырата айдаган бойдон көчөгө чыктым. Шашпаса болбойт. Кыштын күнү кыска. Түз эле жыйеним Байысбектин эшигинин алдына токтоттум. Ал туугандардын колунда болчу. Энеси өлгөн, атасы аскерде, өзү жогоруда айтканымдай 15-ке толбой жатып мугалим. Кудай жалгап ал үйдө экен. Экөөлөп талаадагы кырмандан саманды аябай жүктөдүк. Жолдо келатып арабаны оодарып алдык. Аттарды чыгарып, кайра чегип, араң дегенде арабаны тургузуп, саманды кайра жүктөдүк. Кечке жуук баягы кишинин үйүнө жеткирдик. Ал нары чарбагында кырка тигилген теректердин четинен кулатып кыйып жүрүптүр. Балтасынын үнү басылбады. Улам теректин аркасынан терек жыгылат. Биз ага карабай саманды түшүрдүк. Бир маалда жаныбызга келди. Жону булоолонот. Биз унчукпадык. Терин арчынып өз унчукту. Мен тиги теректи отунга сулаттым. Атасынын көрү, биртике кургаса, менсиз эптеп жарып алышар. Талдар жаш эле, ичим ачышат. Жаш болсо да кыйдым. Согуш бүткөнгө жарасак, дагы тигип багып аларбыз. Картөшкө ун берилсин деген башкарманын кагазын бердим. Эсимде 8 килограмм шак, 20 килограмм картөшкө, чөптү эртең ап келебиз дедим дагы. Жанаракта ачууланып койгонума капа болбо иним, деди ал коомайланып. Балдар жаш. Катыным кийинки күндөр оорукчал болуп кетти. Ошого жаным карайды да, болбосо мен деле кеп дейт билем. Байысбек экөөбүз ара таап келип, кыйган тал терегин ошо күнү каш карайганча араладык. Көчөдөгү иттердин талоонуна калып, үйгө кеч кайттым. Жатсам уйку келбейт, анын үстүнө эрте туруш керек. Чакырылгандарды райборборго жөнөтүш керек. Дагы көп түйшүктөр көңүлдө. Уйку качат. Согушта ойлоном. Башта мен уруш деген кымгуут эле пулемет атышмай, душмандар чөптөй кыйрап, биздикилер жалаң гана эрдиктерди көрсөтүп сүрүп отурат. Кинолордон алган түшүнүгүм ушул. Бу балалык кыялдарым каардуу күндөрдүн капшабында катуу кыйрап турган кез. Селсебетке фронттон кара кагаз келбеген күн аз. Каармандык менен палаң курман болду. Эрдик көрсөтүп түкүн жоо бетинде өлдү деген суук кара кагаздар. Баарынан тозогу, баарынан оору, ал кабарды угузуу. Угузганды айылдын аксакалдары чогулуп, салт жөнү менен угузар эле. Бирок баары бир кара кагазды үй бүлөсүнө тапшыруу менин мойнумда. Ушул кыйын эле. Кайгынын адип каптаган заары тайганда, кара жамынгандар эс акылын жыйгандан кийин тапшырчу элем. Ошондо да аскери штамп басылып, майор капитандардын колу коюлган алакандай басма кагазды менден мурунку секретардан калган казыналык сумкадан сууруп чыгыш ар дайым жүрөктү мыкчып өтөр эле. Жазылган сөзү аз гана. Акырын окуйм да кыргызчага которуп берем. Анан унчук албай туруп калам. Обол шарт этип таш кулап, анан көчкү жүрүп кеткендей эңшерилген оор үшкүрүк чыга дени бойду түркүрөтөт. Баш көтөрүп түз караш кыйын. Күнөөм кайсы? Бирок мүңкүрөп отурам. Кагазды сунам. Катып койгула дейм акырын. Мына ушунда чолпондой уулунун ордуна алакандай кагаз алган эненин араң карманып турган ыйы көкүрөгүн жарып сыртка чыгат. Же туруп кете албайм, же кайрат айтып соорота албайм. Мындайда сооротор сөз барбы? Үйдөн чыга жүгүрүп, пулеметту кезей кармап, пулеметту кезей кармап, дем албастан тияктагы фронтко, ушу кагаз келген жакка тынбастан жүгүрүп отуруп, тынбастан жетип барып, фашисттерди огу түгөнбөс пулемет менен кыра бергим келип кетет. Кыйналганда келген ойда. Өзүм бала болсом дагы, кичинекей болсом да, мага пулеметту ким бермек? Жа дегенде боюм бийик болсочу. Акыры башым жерге салаңдап жөнөп кетем. Селсебеттин асма сумкасын ийниме арта салынып, башым үйдө көтөрүлбөй, көчө бойлоп барам. Бу сумкада дагы башка кара кагаздар бар. Сумка демекчи, согуштан мурун мындай сумкаларды кыдырман полдомочулар асынып жүрөр эле. Мен асынкан сумканын таржымалын жердешим, кыргыздын белгилүү жазуучусу
Кыргыз фильмдин азыркы баш редактору Ашым Жакыпбековго айтып бергем. Алиги сумка анын агасы Айталыныкы боло турган. Ашым анда мектепке жаңы барып жүргөн кези. Айталы абдан ачык айрым улан эле. Кечүүсүң деп бизди болбой аскер оюн уюштуруп, кол баштап казат жүрөр элек. Анан бат эле эсейип чоңоюп кетти. Эр жетти, согуш алдында сельсоветке секретарь болуп иштеп калды. Кийин секретарлык менин энчиме тийгенде. Нукеев иш өткөрүп жатып, "Сумкаң барбы?" деп калды. "Кайдагы сумка? Мектепке баратканда китептеримди текматтын алдына ичибизге жарымыштыра кыстарып алчубуз." Ошондал шкафтагы эски кагаздардын арасынан алиги сумканы алып берди. "Мына", деди, Айталынын сумкасы. Аскерге кетип баратып таштаган боюнча жатат. Көп кагазды колуңа кармап жүрмөк белең. Айталынын сумкасы мага ушинтип колума тийген. Ичинен бир топ кагаздары, эски кыркындылар, өз ара салыктын тапшырылбай калган милдеттемелери. Анан ошол кагаздардын арасында ашыктык кат деген ыр менен жазылган сүйүү каты бар экен. Кыязы Айталы бугатын арнаган кызына бере албай кеткен окшойт. Жетишпей калганбы, же бирөөнүн оңтоюн таппай калганбы? Ал кезде кызга кат берүү деген оңой олтоң иш эмес эле. Катты эмне кыларымды билбедим. Кыздын аты белгисиз. Баш тамгалар эле турат. Айталынын жүрөк сырын башкаларга жарыялоодон тартындым да, балалык башта көп айырып салдым. Айталынын фронтто ноопат болгону жөнүндөгү кара кагаз өз сумкасына түшкөндө кетирген чекилигимди эстеп, бармагымды тиштедим. Фронтчулардын бала чакасына тизме менен саналуу күкүрт чийлерин бөлүштүрүү, такталанып майда-майда кесилген самындарды, жип шуу, түтүн башына жарым шише керосин бөлүштүрүү, таратуу да менин милдетиме кирчү. Несин айтасың? Таш пишинен дагы арманы көбүш эле. Эл кыйналып, күйүткө батып, азап тартып жатканда ар кандай иштин оордугуна чыдайт экенсиң, көнөт экенсиң. Ушул кыйынчылыктар түгөнөр чеги болор бекен дечи элек. Капырай, үст-үстүнө соккурган азап тозокко адам баласы канчалык туруштук берер экен деген ойго кетер элек. Майышсак да сынбас сыноо ушул эмеспи? Бирок сыноонун эң зорун жалпы эл көтөрдү, эл чыдады. Ошон үчүн эл туура. Согуштун ырайымсыз каарына калышпай, кайышса да кың деп кейиштүү үн чыгарбай, адам чыдамы жетер жерине жетти го. Эми кантер экен деген учурда да мөгдөп ордунан кайра баш көтөрүп тура келип, эл деген тирүүлүк үчүн ого бетер албууттанып күрөшө берди. Согуш жылдарындагы аял заты тууралуу көп даана айтылууда. Тышта мээнеткеч, үйдө эне, канчалык көкөлөтө даңктаса да ашык эмес. Эгер мен скульптор болсом, согуш мезгилиндеги аялдын образын колодон жасоого бүт өмүрүмдү сайып коёр элем. Ошол образ аркылуу 20-кылымдын бүт азап тозогун мээримдүү жүрөгүнө сиңирген кайраткер да, боорукер да, умай энеси болгон согуш кезиндеги аялдын жаркыраган түрүн берүүгө, түшүндүрүүгө жан ыкласым менен аракеттенер элем. Эсимде, сельсоветке бир күнү сүрөтчү келип калды. Караган киши экен. Акысына ун алып, Стахановчылардын портреттерин тартып жүрдү. Биздин Асия Дубанаева деген сулуу келинибиз алдыңкы тамекичи, ачык, шайыр, жаш аял портретинде башкачараак болуп калыптыр. Өзүнө окшошуп да кетет, окшошпой да турат. Ошол портрет азыр барбы жокпу билбейм. Көз карашынан сестенүү да, күйүт да жанган муңайым элес. Бул сүрөтчүнүн өнөрүн карап, жанында турдук. Арабызда бирөө Асия өзүнө окшошпойт дегендей болду. Эрин күткөн келиндердин баарына окшош деди ошондо сүрөтчү. Биздин Асиянын күткөн жары келбей калды. Күтүп иштеп жүрдү. Жаштыгы ошентип өттү. Жеткинчекти канчалык жигитсиң деген менен баары бир бала бойдон калат. Бала болсо да согуш кезиндеги өспүрүмдөр эң чоң ишке жарашты. Түйшүктү, азапты аялдар менен катар ошол балдар көтөрдү. 12-13-төгү балдар сокоочу, орокчу, арабикеч болуп иштеди. 1942 жылы биздин колхоз Арчагулдун чакасынан кошумча 200 гектарга жакын жаздык эгин айдамай болдук. Эгин фронтко,
ушул 2 сөз менен баар айтылган. Бүгүнкү күнүн шартында 200 гектар жерде айдаш деген айтар сөзгө арзыбайт. Бир тракторду жүгүртүп койсо иш бүттү. Ал эми анда сокосу эсептелүү, ат кошчулук кезде болсо анча жерде айдоо өзүнчө эрдик болгон. Эрдик экен арас. 4 ат чегилген 2 тиштүү соко менен керели кечке жер жыртып жүрүп, көп деле дегенде 1,5 гектардан бир аз ашыгыраак жер айдалат. Ары жагын өзүңөр элестетип алгыла. Бул аша жооптуу чоң ишти аткаруу үчүн сокочу балдар ал жылы мектебин таштады. Кышы бою аттарды байлап бактык. Сокого салар көлүктү күндө 3 маал карап, күчүнө келтирип, жаз даярдыгын көрбөсөң, кош башталганда көп узабай көлүк иштен чыгып калары бышык. Айыл чарбасындагы жумуштун эң оору соколоп кош айдоо чыгар. Муну айылдыктар гана билет. Эгинде учурунда сээп калыш үчүн кошту ала көктөмдө баштадык. Кыш этегин жыйып кетелек. Жердин буусу жаңы эле көтөрүлүп келаткан. Азыр да эсимде. Ал февралдын аягы болчу. Кош айдоонун жүрүшүн көрүп келишке, мен Көксайдын жонуна жөнөдүм. Айылдан чыкканда күн сурданып турган. Мен жеткенде дапылдаган кар жаап келди. Айлана чаар ала тартып, уюлгуп калды. Калгып түшкөн калың кардын арасында тырбаңдаган кичинекей кошчулардын ошондогу элеси ушу бүгүн да кадимкидей көз алдымда турат. Кар лапылдап, ирик-ирик түшүп, эрип жатты. Кайда караба, түнөргөн асман түбү менен эңшерилип, быркырап кулап келаткандай. Тоо этеги ээн жер, үн дабышсыз жааган кар. Аттардын жанын тындырбай айдаган кошчулардын гана үндөрү угулат. Жондон артылып келген карайган айдоо тилкени бойлой, чоң толкундун жонуна чыга калган деңиздеги кемелер сыяктанып, биринин артынан бири ээрчиген соколор жылып бара жатты. Толкундун далдоосуна кеткенсип, жондон ашып көрүнбөй калышат. Толкун тепкенсип, кайра көрүнө калат. Ошол толкун арасынан балдардын гана үндөрү угулат. Мен айдоону бойлой бастырып, аларды тосо чыктым. Бетеги өскөн дың жерде соко жылбай, кара терге чөмүлгөн 4 ат борозго жата калып, интиге жер тырмалайт. Соорларына тийген кар ошол замат эрип, көк буу көтөрүлөт. Нымдашкан жер сокону чыптап жылдырбайт. Ат жаныбар эмнени көрбөдү. А күндөрдө адам менен кошо тартты го азапты. Балдарчы, кошчу балдар, суу болгон зилдей таар капты бурчтатып жамынып, чыканактай бойлору каптан чыкпай, жүздөрүнөн аккан суу эриген карбы же терби, аны ойлоого чоло жок. Кыйкырык сүрөө менен аттарды чүчүлөшөт. Тынч күндөрдө андай балдар ошоктун башынан чыкчу эмес. Бирок булар согуштун балдары болчу. Башка түшкөн оор жүктүн жоопкерчилигин билген балдар болчу. Учурган катаалдыгына каарданган Манас атанын ак кары. Калың кардын пардасынан кошчулардын карааны каалгыйт. Айлана тынч, дабышсыз. Жааган кардын шоокумунан классташтарымдын үндөрүн тааныйм. Байтек, Тайырбек, Сатар, Анатай, Султанмурат. Мен жакындап баруудан тартынам. Көпкө даай албайм. Көзүмөн аккан жашты алар көрбөсө дейм. Ошол кышта бир жаман окуя болгон. Түн бир окумда терезенин тырсылдаткан катуу үндөн ойгонуп кеттим. Ийерден эңшерилип, бирөө камчысын каккылап кыйкырды. Турбатыраак, ат сарайда жылкы жок. Мен шашып-пушуп жөнөдүм. Көчөдө баратып, үй-үйдө мага окшоп кийине чуркап, жеңин таппай келаткандарды көрдүм. Атканага жакындаганда андагы жаңылдаган үндөр угулду. Көрсө түн жарым ченде атты карайлап уйкуга киргенде, кайдагы дайынсыздар кирип, четки акырдан 2 атты жетелеп чыгып кетишиптир. Оболу атчы ойлоптур, аттар жөн эле бошонуп кеткен го деп. Анан караса, чылбыр, жүгөн, токумдарынын бири жок. Ошондо бакырып, чуу салыптыр. Жайдак атка бирден минип, туш-тушка чаптык. Кууп жеткен күндө да балдарбыз, эмнеге алыбыз жетмек? Иши кылып таң атканча аңды дөңдү калтырбай, эски журт, уранды коргондорду бүт кыдырып чыктык. Из жок. Уурулар да, кескин эмелер да көрүнбөйт.
Атайы жазгы кошко багып жүргөн эттүү аттар эле. Жаныбызга баткан ушу болду. Ошон үчүн балдар мектептеги окууну кыйып жүрсө, уурулар аны ойломок беле? Аны ойлосо ууру болобу? Мен атайы келкилеп айтып, жанрдын чегинен чыкпагандай кылып, кыскарта жазып баратам. Болбосо бала күндөрдө биздин шекерде эмнелер гана болбоду. Ошонун баарын менин катарымдагы өспүрүмдөр баштан кечирген. Бүгүн ойлоп, менин теңтуштарым эмне үчүн мынчалык чыдамкай, бир максаттуу болуп өстү деген суроолорго ошол катаал учурдун таали менен жооп табам. Бул айтканым бүгүнкү бейпилчиликтеги жаштардын мууну бошоң деген кеп эмес. Билбестиктен гана жакшылыкты жамандыкка айлантып алууга болот. Ар бир доордун өзүнчө проблемалары, адамга коёр чоң талабы бар. Кеп ошого жооп бериште. Ошол үчүн максат көздөгөн умтулуулар болбосо, жеңил ойго турмуш моюн сунбайт. Адам ичинен ашына семирип, кийген кийимине мактанып, ток пейил болду. Тынчып калды дегенче адамдык касиетинен ажырады да, пенде турпатынын өнүгүүсүнө бүгүнкүдөй шарт болот деп биздин түшүбүзгө кирди бекен. Бирок кеп түйүнү чындыгында мында эмес. Айтайын дегеним, согуш мезгилиндеги классташтарымдын бир да бирөө үчүн мен бүгүн уялбайм. Уятка калтырар бири жок. Азыр бала чакалуу, алды неберелүү болгон чагы. Адам деген даражаны бийик алып келатышат. Кеп мына ушунда. Кимисин атабайын, ар бири журтка бел боло турган азаматтар. Ага энилүү Байтек менен Тайырбек Тайсалиевдер ушу бүгүн да негизги иштермандар. Өмүр бою иш үстүндө. Айылда кадыр баркы бар эмгекчилер. Байтек республикада аты маалым, тамекичи, звеновой. Тайырбек өндүрүштүн мал чарбасынын кайратманы. Момбеков Байысбек тууралуу айттым. 16 жаш өмүрдүн ичинен 32 жыл бою мугалим болуп жүрүп, дүйнөдөн кайтканына 2 жылга аяк басты. Токтогул Усубалиев эсепчиликтен башкармачылык даражага жетти. Бүгүн ал коңшу Бакайыр колхозунун башкармасы. Нуралиев Абдалы башта комсомол кызматкери болсо, бүгүн колхоздун белдүү активи. Токтогул Мамбеткулов, Батма Урузматова шекер балдарынын нечен муунун окутуп чыгарышты. Азыр да мугалим. Нурия Жолоева, Орозгүл Усубалиева башка райондордо мугалим. Алымсейит Доолбеков көп жылдык стажысы бар вет-фельдшер. Жапарбек Досалиев Токой чарбасында иштейт. Тургунбай Казакбаев Кыргызстандын ири чарбаларынын бири болгон Россия колхозунун башкармасы. Россиянын койлорунун саны гана азыр 60 000 баш. Мырзабай Жолдошов биздин Киров районундагы дагы бир ири колхоздун башкы бухгалтери. Капар Медетбеков Нарын театрынын алдыңкы артисттеринен болду. Азыр Кыргыз СССРнын эл артисти. Биздин муундун тагдыры ушундай болду. Кыйын күндө башталган, бирок максат жерде калбады, аракет текке кетпеди. Казактын улуу акыны Абай айткандай, турмуш деген деңиз мисал. Толкун ээрчип, толкун келет. Алгы толкун агалар, арткы толкун инилер. Муундун артынан муун жетилип, алардан соң жаңы башталып келе жаткан майда толкун кыймылдап, түгөнгүс чексиз деңизде тыным жок. Деңиздин жашоосу ошол. Согуш жылдарын ойлоп отуруп, биздин катарыбыздын руханий калыптанышы бүтүндөй алгачкы муундун согушуп жүргөн фронтчулардын таасиринен келип чыкты деген ишенимге келем. Ал тууралуу көп ой айтса болор эле. Албетте, эзелте муунга муун тутумдаш. Жайгерчилик турмушта бул процесс туяктан туяк өткөн тажрыйба, салт сана сыяктанып, табигый түрдө көрүнөт. Согуш учурунда болсо, анын баары тыгызданып, курчуп, апогейине жетти. Манас атанын этегинде өзү менен өзү жаткан, биздин шекер дүйнөнү силкинткен аламаттын агымына түштү. Ата журтту коргоого чакырылгандар жер жүзүнүн бир четинен экинчи четине сүрдүгүп согушка кетти. Согуштан сүрүлгөн эвакуация толкуну бизге келип жатты. Ичкили тоонун аягы, Кара тоонун колтугундагы биздин Маймак станциясы аркылуу, андан аркы бизди кең дүйнө менен байланыштырган Жамбыл аркылуу өткөн эшелондор батыш менен чыгышка күнү түнү байма-бай каттап турду. Душман менен кармашып жаткан чоң өлкөнүн кан тамырынын буркан кагышын биз ушул темир жолдон билип турдук.
Фронт деген эмне? Танка менен беттешүү кандай болот? Бомба кантип жарылат? Салгылашууда кантип алып буттанат? Госпиталда жатканда ойго эмне келет? Аскер хирургдары кандай немелер? Майдандагы өлүм деген эмне? Өмүрдүн баркы канчалык? Ушулардын бардыгын алгач бизге айтып келгендердин бири айыл ырчысы акын Мырзабай Үкүев болду. Ал киши азыр катарда жок, бирок ыры Манас атанын аймагынан дали жаңырып турат. Фронттон жараланып келген биринчи жоокер Мырзабай эле. Айылдаштары бүт чогулуп, кубанычыбыз койнубузда батпай тосуп чыктык. Арабадан түшүрүп, колуна балдак бергенде бир буту жоон санынан жок экенин көрүп, апкарып туруп калдык. Мындайды көргөн эмеспиз. Аксак токсок кишилерибиз болгон. Ансыз көпчүлүк болмок беле. Бирок бир буту түйүнөн жок калат дегенди уккан эмеспиз. Чоочуп кеттик. Кезинде Мырзабай сымбаттуу жаш жигит мугалим болчу. Айылга атагы чыккан көк жоргочу болор эле. Мырзабайдын жоргосу деп коюшчу. Башында көрпө тебетей, алдында көк жорго. Ушундай болор эле. Көңүлү келгенде чертмегин колго алып, чечилип ырдаганда кары жаштын баары ыраазы. Ошол жигит азыр аягы жок, балдак таянган, госпиталда көп жаткан неме. Эшелондон эшелонго минип, узак жолдо көп жүрүп келгенде, өңү көздөгү чөптөй кубарып, айылдаштардын ортосунда эл күлсө күлүп, эл ыйласа ыйлап турду. Ошол күнү кечинде жыйылып келген көпчүлүккө Мырзабай госпиталда жатып коштошкон майдан ырларын ырдап, айланайын эл журтум, күркүрөөмдүн боюнда аман эсен барсыңбы деп кайрылып отурду. Бизге бир жаңы дүйнө ачылгандай болгон. Ошол үчүн азыр да эстен чыкпайт. Чогулгандар баарыбыз үн чыгарбай Мырзабайдын ыры менен согуш тууралуу аңгемесине кулак төшөп дымып отурдук. Ар ким аскерге кеткен өз жакындарын эстеп, көздөрүнөн жаш сыгылып отурду. Мырзабай мука менен каргылдатып, көргөн согушту, кошо жүргөн жолдошторун, сагынган айыл элин ырдап сыр бөлүштү. Төкмөнүн ыры уккан учурда укмуш да, баары эсимде жок. Аны айтып бериш да кыйын, бирок маңызы мындай эле. Көп түркүн элдин уулдары чогулдук, курал алдык, эшелонго миндик. Энебиз мекенибиз бар экен. Эненин ак сүтүн эмген баарыбыз. Эненин ак сүтүн актайлы. Энеге мүшкүл түшкөндө балдары карап турабы? Өргө чыксам өбөгүм энем, төмөн түшсөм жөлөгүм энем. Энеге ант берели. Илгерки баатырларча ант берели жигиттер. Өлүү болсоң бир чуңкурда бололу. Тирүү калып жеңип чыксак бир дөбөдө туралы. Токой аралап душманга баратканда биз ушинтип антташтык. Анан катуу кыргын башталды. Бомба түшүп, жер асманга учканда көк менен жердин ортосу бир карыш болуп куурулду. Биз ушинтип Ленинграддын жакасында кан майданга киргенбиз. Айылдаштарына Мырзабай ушуну баян кылды. Анын арасынан көпчүлүктү айрыкча толкундаткан жери бул болду. Аскер машыгуусунда Новосибирскиде жүргөн Мырзабай батышка жөнөгөндө ушу биздин Маймак менен өтөт. Поезд токтобой Тешкен тоодон чыгып, Таластын кырка тоосун этектеп, Манас атанын маңдайынан алыстап, кол сунса жеткиде айылына кайрыла албай кете берет. Ошондо ичке батпай бараткан күйүтүн ырга салган экен. Ошол ыр азырда Шекер айылында эл оозунда. Биздин жергиликтүү классикабыз алыр эсимде. Сагынып келдим алыстан, сунсам бир колум жетеби. Санжырга жерим алатоо, сагыныч иште кетеби. Кош эмчек сындуу манастоо, кусадар келсем өзүңө. Күркүрө суудан бир жутпай, карааның кетти көзүмө. Алатоо журту кең эле, Манас ата төреле. Каргаша жууну жеңгенче, кайрылып уулуң келгенче, кор болбо журтум дегеле. Узак ырдалар эле, эсимде калган ушул. Согуш күндөрүндө канча жигит узатпадык, канчаны тосподук. Дайыма ушул ырды ырдачу элек. Бетме-бетте Мырзакулдун түп кейипкери чынында Мырзабай. Бетме-бет повестинде пайдаланылган эл ырлары да чынында Мырзабайдыкы. 60 вагон бир чиркеп, алып учкан паровоз, айылымда калган агайын, аймагың менен кайыр кош.
Ошол жылдын кышында 18-ге толгондорду фронтко узаттык. Азганактай улуураак болгону менен кече эле бирге ойноп, бирге жүргөн жолдоштор бүгүн фронтко кетип баратты. Алардын ичинде менин тууганым, жолдошум Жумабай Орунбаев бар. Эрдиндеги түгү кыл боло элек бозулан. Бар өмүрү мектеп, анан 1 жылдай колхозда иштеди. Ошону менен кетти да оккушту. Кап, ичим ушул күнгө чейин ачышат. Жумабайдан башкасы канча? Барпиев Сарымсак деген жаш мугалим бар эле. Көз кырын сала жүргөн, ал да кан майданда курман болду. Байысбек Сейталылар менен 1943 жылда түшкөн сүрөттө мен Токтосундун костюмун кийип турам. Чоңураак болуп, көлпөйүп турган ошол. Токтосун менден 2 эле жаш улуу. 1926 жылкы улан эле. Фенагент болуп иштеген. Абдан ынак элек. Кыдырып келген сүрөтчү мени кийимиң жүдөө экен дегенде, нары жакта турган Токтосун Жолдошбаев жүгүрүп келип, үстүндөгү пиджагын чечип берди. Ал да фронтко кеткен бойдон келбеди. Ошолорду эстесем, араба жөнөй бергенде Жумабай ырды баштап кеткени көнү кулак учунда турат. Каргаша жоону жеңгенче, кайрылып уулуң келгенче, кор болбо журтум дегеле. Араба көчө аралап жүрүп кетти. Арабанын артынан биз жүгүрдүк. Мырзабай гана узаткан ордунда балдагын таянып, алыстап бараткан ырды тыңшап ойлоо турду. Мырзабай айылдын барктуу адамы болчу. Фронттон кайткан өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин колхоздо счетовод болуп иштеди. Партбюронун мүчөсү болуп жүрдү. Колхоздун жыйналышы болобу, аскерден келген кубаныч же күйүт болобу, акылдуу сөзүн сүйлөп, кеңешин айткан, кезеги келсе ырын ырдап берген эл кишиси эле. Кыйынчылык кезде жакшыр күйүттү бөксөртөт, кайрат берет, күч кошот. Мырзабайдын ырларынын ушундай касиети, ушундай таасири болгон. Согуштан кийин эржиткен Шекердин балдары Мырзабайга көптөн көп милдеттүү, биз окууну таштоого аргасыз болгонубузда ал абдан кейүүчү эле. 44 жыл келип, согуш батышка алыстап, эмгек армиясындагылар кайтып, фронттон кайткандар да көбөйгөн кезде Мырзабай бизди окууга шаштырды. Бир тобубуз кайрадан партага отурдук. Согуш бүткөндө мен Жамбылдагы Зоовит техникумга кеттим. Эл жер дале кансырап, ачарчылык басып турган кез. Бир танапис учурунда кош окуган балдар мага балдакчан бирөө издеп жүрөт деп калышты. Сыртка жүгүрүп чыксам, Мырзабай аке турат. Мурутун чыйратып, жылмайып карайт. Менин сүйүнгөнүмдү айтпа. Иш менен базага келип калдык эле. Бир кайрылып көрүп кетейинчи дедим. Окугандай? Окуу жайыбызды айтып бердим. Ыраазы болду. Жүрчү мындай, деп көчөгө бет алды. Бирдем ала келдим эле, арабада калды, деп ээрчитти. Короодон чыктык. Эмесе мындай, деди ошондо Мырзабай аке. Кыйналып жатканыңарды билем. Азыр оор мезгил, бирок окууну таштоочу болбо. Антишке акыбыз жок, согуш бүттү. Эгер аябай кыйналып баратсаңар, кабар кыл. Айыл эмеспизби? Бир айласын табарбыз, окууну гана көздө. Мырзабайдын курбалы эң жакын жолдошторунун бири биздин айылдан чыккан алгачкы комбайнер, эски коммунист Толубай Усубалиев да бизге жол көрсөткөн устат болгон. Тойлуке бүгүн небере чөбөрөлүү аксакал. Уулу Сатий Тойлубаев Көксай совхозунда асыл тукум оторду баккан ордендүү чабан. Сатийдин балдары дагы бирин-бири ээрчитип өсүп келатат. Алардан башка да неберелери бар. Толубай аксакал айылга да өзгө да бирдей кадырман. Ал эми улуу жеңиштин 30 жылдык алдында а киши жөнүндө жаштардын эсине салар сөзүм бар. Согуш маалында Тойлуке айылда эң керектүү киши болгон. Ошол үчүн өзү ыктыярланса да, райондогулар аны фронтко жиберишкен эмес. Канчалык баалуу механизатор экенин ушундан эле билүүгө болот. Ал МТСте бир нече колхозду тейлеген жалгыз комбайнер болчу. Комбайнын кантип айдап жүргөнүн азыр айтсак, жомок деп көбү ишенбейт. Андай машинаны бүгүн темир тезек менен кошо өткөрүп жиберишер эле. Тойлуке болсо, ошол чалды бара чыккан комбайнга жан киргизип иштетчү. Мен Жамилада жазган комбайнер дал ошол. 44-жылы урок маалында мен Тойлукеме жардамчы болуп иштедим. Комбайн жүрүп турганда күнү-түнү тыным алуу деген болчу эмес. Эгин күбүлүп, фронт күтүп жаткан кез.
Менин өмүрүмдөгү эң кайраткерлик жай ошол жай деп ойлойм. Эмнеси болсо да эч качан эстен чыкпайт. Эгин чаап жүргөндө тойлукени кара курт чагып, эс үчүн билбей жыгылган. Ошондогу ороктогу элдер бүт жыйналып, кылбаган аракетин кылышып, ыйлабаган адам калбай, көптүн тилеги Кудайдын кулагына жеткенби? Айтор 2-3 күндө тойлукем комбайнын кайра айдап, фронт үчүн эгин чабууга киришти. Ушундай адамдар менен иштешкем. Мына эми жадырап дагы бир жаз келди. Жер ыран жамынып, козулардын ээрчиткен коро-коро койлор боордо жатат жайылып. Кашкайган асфальт жол. Оң жагын карасаң кыр жапкан күздүк талаа. Сол жагын карасаң тракторлары жүгүргөн жаздык талаа. Могу асман тиреген мурлорунан түтүн булаткан Казактын шаары Жамбыл. Урбанизациянын бүгүнкү темпи менен өсүп бараткан шаар. Бир кездеги Гербем түнөк Олуята. О алдагайдан ак кар көк музун күнгө жалтыратып, көкөлөткөн куш чоку биздин Манас ата көрүндү. Москваны коргогон чалгынчы ротанын чаңгы лыжа политругу, азыр Жамбыл обкомунун 1-секретары Хасан Бектурганович Бектургановдун бир айтканы эсиме түшөт. Ар бир солдаттын мойнунда фронттон түбөлүккө ала келген парзы, майданда курман болгондордун алдында өзүңдү уят сезбей, жүзү жарык турмуш куруп, таза өмүр сүрүүдө. Ал деген тынбаган күрөш калктын таалайы үчүн. Ак сөз, мекен үчүн кан жанын бергендерге биздин парыз ушул. Чоң жолдо Манас атанын ак кар көк музун тиктеп бара жатып, ойго келгендер ушулар болду. Түбөлүктүр, касиеттүү Манас ата. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Манас атанын ак кар көк музу аталышындагы эскерүүлөрүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.